Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, кутмандуу таңыңыздар менен. Адистин кеңеши түрмөгү мындан ары ар аптанын жума күндөрү эмес, мына ушинтип шаршемби күндөрү саат 9-дан 10 мүнөт өткөндө эфирге чыгат. Жумуш издөө ыкмалары, резюмени туура жазуу жана ийгиликтүү маектешүү. Мунун баары сизге кызыкпы? А эң башкысы, бекер окуп жумуш менен камсыз болгуңуз келсе, анда бизге жакыныраак келиңиз. Бишкек шаардык иш менен Калкты камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын башчысынын орун басары Акматжан Мамбеталиев бүгүн биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы? Кутмандуу менен бул жака келип орун алыңыз. Биз адаттагыдай эле Түз абодобуз, урматтуу телегөрүүчүлөр, андыктан 39-18-04 байланыш телефонубузга чалып, же болбосо 0505-80-20-60 WhatsApp номерибизге жазып жооп алсаңыздар болот. Акматжан Кадырбекович, айтсаңыз, кесипке багыт берүү борбору ачылды ушул жылы. Мына ушул борбор сунуштаган кесип тандоо ыкмалары боюнча айтып берсеңиз. Рахмат сурооңузга, баардыгыңарга кутмандуу таңыңар менен. Анан кесиптик борбор ачуу тууралуу айтып кетсем, ушул жылдын башталышында 9 мартта 2021 жылдын жылы ачылды борбор. Кесипке багыт берүү деген борбор мурун аталып кеткендей Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын имаратында мына 9 марттан бери бүгүнгө чейин иштөөдө, иштеп жатат. Ал ачылыш аземине Германиянын элчиси катышкан. Биздин министрликтен саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин биринчи орун басары жана билим берүү жана илим министрликтен, Бишкек мэриянын илим берүү башкармалыктан жана башкалар менен жакшы аземи ушу 9 март мына ушул борбор кандай кызматты сунуштайт биздин жарандарга? Борбордо бул аталыш эле өзү айтып турат, кесипке багыт берүү борбору деп. Мына ачылгандан бери 9 мартта ачылса, өзүңөр билгендей жылдын башында онлайн окуулар болуп, ошондуктан ошолор дагы сәл бизге катышуучулар азыраак келип атты. Себеби биз жанакы санитардык нормаларды, эрежелерди сактап, адамдар көбөйтпөй, аралыкты сактап, азырактан окутуп, 436 бүтүрүүчү Бишкек шаарынын 9 класстык мектептердин окуучуларын окуттук. Андан тышкары бизде 4 район бар Бишкекте. Ошо 4 райондон сөз менен мындай кеп кеңеш берүү, кесипке кеп кеңеш берүүлөрдүн баардыгы болуп, 2000ден ашык кеп кеңеш берип, ушундай тестирлөө өткөрүлүп. Эң негизгиси ушу борбордун кесипке тестирлөө жана кесипке кеңеш берүү жана ушундай алдыңкы бизнесмен, алдыңкы адамдар менен жолугушуу уюштуруп аттык. Дагы бөлөк ыкмаларга ушул балдарды окутаттык. Негизи максаты окугандан кийин, бул тестирлөө өткөндөн кийин биз кагаз түрүндө ошо тест өткөнүн жыйынтыгын колуна тапшырып аттык. Ошондон кийин балдар уже нары 11-класска чейин окусакпы, же болбосо бөлөк кесипке окуп 9-класстан кийин бөлөк. Кайсы кесипти тандаса келечекте мыкты адис болоруна багыт бересиздер сиздер, демек туурабы? Ага мектептин окуучулары эле эмес, баардык каалоочу жумушсуз жарандарыбыз келип, ошол борбордун кызматынан акысыз пайдаланууга мүмкүнчүлүгү барбы? Мүмкүнчүлүгү бар, баардыгы акысыз, бекер. Анан эң негизги максаты биз ушу 9 класстын бүтүрүүчүлөрүнө багыт беребиз. Андан тышкары каалоочулар келип, жумушсуздуктардын баягы каттоодо тургандары деле, турбагандар деле бизден келип, кеп кеңеш алып, ушундай тестти алса болот. Баардыгы акысыз, бекер. Демек, бул борбор аркылуу адам өзүнүн кайсы кесипке жөндөмдүү экенин гана билбестен, ар кандай мотивация алуучу дагы иш-чаралар өткөрүлөт экен, адамдарга стимул берүүчү. Ушундайбы?
Бүгүнкү күндө мынакей башкармалык калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгы тарабынан канча адам жумуш менен камсыз болуп, канча адам мына ушул багытта өзүнө жардам ала алды? Birinci sentyabr карата, мына азыр 9 айлык болуп атат, жыйынтыгын азыр чыгарып атабыз. 1-сентябрга карата бизде каттоодо 8248 жумушсуздук адамдар турат. Каттоодо. Статистика бою менен 29 000 турат. Анан биздики айырмасы эми биз каттоого 18 жашка толгондон 16 жаштан алабыз да. Ошондуктан бизге саныбыз бир аз айырмасы бар. Анан эң негизги биздин жумушу ушу жумушка орношкону көмөк көрсөтүү. Мына мисалы 1-сентябрга карата бизде 2866 бош орундар бар. Ушу 2866 бош орундарга биз 1400дөн ашык вакансияны толтурдук. Бул 64% турат. Бул көрсөткүч жаман эмес. Түшүнүктүү. Жумуш менен гана камсыз кылбастан атайын акысыз окуулар дагы бар. Ушул боюнча айтып өтсөңүз, бүгүнкү күндө канча кесиптин түрү боюнча жарандарыбыз акысыз билим ала алышат? Кесиптин түрлөрү 50дөн көбүрөөк. Окутуу акысыз. Анан аңгыча эгер жумушсуздук боюнча каттоодо тургандардын каалоосу боюнча эгер ал бир себептер менен жумушту албаса, көп мекемешканалар жаңы керектелүүчү адистерди талап кылат. Ошондуктан ошого карата биз бекер стипендиясын төлөп берип, биз 1 айдан 3 айга чейин бекер окутуп беребиз. Окугандан кийин алган кесип бою менен жумушка орношуу сәл жеңилирээк болот. Андан тышкары алган билим тууралуу сертификат берилет. Ал сертификат СНГ мамлекеттерине жарактуу, аңгыча ошо Россия, Казакстанга алып өтөт. Жаш курагы чектелбейби? Кайсы жакка кантип кайрылып катталабыз, телефон номерин айтып коесуздарбы деген бизден көптөгөн телегөрүүчүлөрүбүздөн билдирүүлөр келип атат. Биздин телефонубуз 65 68 58 65 68 58. Андан тышкары райондорубузда бизде Бишкек шаар бою менен 4 район болсо, 4 райондордун телефондору бар. Бирок биздики как бу борбордук аппарат сыяктуу бардыгы каттоо багыт берүү бизден кетет. Ошондуктан бизге кайрыла берсин. Кайсы тилдер боюнча акысыз окуп үйрөнсөк болот деген суроо келип атат. Кайсы тилдер боюнча окуй алышат? Окуу тууралуу дагы бир айтып кетейин, биз келишим түзүп анан окутабыз. Аңгыча биз шаардагы жайгашкан кесиптик лицейлер менен келишим түзөбүз. Бирок ар бир лицейлерде мындай англис тилде азыркытылган жоктугунан биз менчик окуу жайлары менен дагы келишим түзөбүз. Мисалы, быйылкы жылга биз 4 менчик окуу жайлары менен түздүк. Алар азыркы талапка керектүү англис тилге окутуу жана висажист, парикмахер, ушундай жаңы компьютер менен бухгалтер, компьютер менен иштөө деген бир кесиптер бар. Ошого окутуп жатабыз. Ошо окугандан кийин сертификат берилет. Ушул тапта суроо талап кайсы кесиптин ээсине абдан көп болуп атат? Акыркы жылдары биз экиге бөлүп атабыз. Кызматтык кесиптер деп жана жумушчу кесиптер деп. Эми кызматтык кесиптер деп белгилүү эле мына пандемиядан кийин бизге өтө талап врачтар болуп атат, медсестралар болуп атат. Андан тышкары кассирлер керектүү болуп атат, мугалимдер керектүү болуп атат, администраторлор, инженерлер деп керектүү болуп атат. Бирок жумушчу кесиптерге мисалы кайсы бир 5-6 жыл мурун ширетүү, газ ширетүү, тигичүү кесиптер боло турган болсо, биздин маалыматтар бою менен азыркы
статистика бою менен азыркы күндө бизге айдоочулар керектүү болуп атат, сатуучулар керектүү болуп атат, биринчи орунда турат. Мына тигүүчүлөр керек болуп атат, үчүнчү орунда турат. Ашпозчулар, официанттар, грузчиктер, дагы калган жумуштар. Мисалы айдоочуларды айтып кетсек, жаңы мына быйыл деле жазда шаар бою менен адамдарды ташуу проблемасы болду. Жанагы микроавтобустагы айдоочулар иштебейбиз, төлөгөн акысы, жол киреси аз деп, ошондуктан азыр мэрия тарабынан дагы автобустар сатылып атат. Бардыгына эле белгилүү эко-пассажирский перевозки деп орус тилинде аталган экен, катталган экен. Ошондой мекеме ишкана ачылган. Мисалы бүгүнкү 1000ге жакын айдоочулар керек болуп атат. Биз ошолор менен тыкыз иштеп атабыз. Анан ошондуктан айдоочулар биринчи чыгып атат. Айдоочулардын дагы бир жеңил жагы бул автобустан тышкары айдоочулар 3 ай иштегенден кийин эле жана күбөлүк айдоочунун күбөлүгүн алгандан кийин патент алып тез жумуштап таксовать этип такси иштеринде тез орношуп атат. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден WhatsApp номерибизге чалбай экранда жазылып турган 0312 39 18 04 номерине чалсаңыздар, иштебей жатат деп жазып атасыздар. Бизден телефон номерибиз иштеп жатат. Бул жакта бизден телекөрүүчүлөрдөн суроолор келип атат. Кечки окутуулар барбы деп. Кечки окутуу бул баягы жумуштан кийин андай бизде жок, андай уюштурулган эмес. Биздин багытыбыз сәл өзгөчө да, бизге кесип берүү окууларды окутуп атабыз. Мисалы азыр көп учурлар болуп атат. Жогорку билим алгандар деле жумушка орношуш кыйыныраак болуп атат. Ошон үчүн жана айтып кеттим, жумушчу кесиптер көбүрөөк талап болгондуктан, көбүрөөк керектүү болгондуктан, көп жогорку билим алгандар деле бөлөк жумушчу кесиптерге ээ болуп, окуп, ээ болуп, анан жумушка орношуп атышат. Азыркы учурда онлайн окуп күбөлүк алсак болобу деген суроо бар экен. Күбөлүк эми окуу жайлар бериш керек. Онлайн окуп туруп күбөлүк болгондор болду, бирок өтө азыраак болду. Себеби мына өзүңөрдөр билгендей 20-жылы пандемия башталгандан бери онлайн окуулар болду. Мына жылдын башында болду, бирок көп сертификат, көп дипломдор онлайн менен берген учурлар аз болду. Түшүнүктүү. Түз байланыштагы телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Могу сүйлөп аткан борбордун адамын кайрылып аткан телефонун билбей атабыз. Түз кайрылсак жумуш сурап, кайсы телефонго кайрылабыз? Телефону жогоруда айтылды. Эмне маселе боюнча кайрылаган атасыз? Сурооңузду айтып койсоңуз, бул жактан түз жооп берип коет. Дагы кайталап коюңуздарбы? Биз кечирээк кошулуп калдык, кечирээк угуп калдык, дагы кайталап койсоң? Чоң рахмат. Телефон номериңизди кайталап койсоңуз, ушундай эле суроолор биздин WhatsApp номерибизге да келип атат. Дагы кайталайын. 65 бул Бишкектин номеру 0312 менен 65 68 58. Бирок бу жерде айта кетейин, 20-жылга чейин жумушсуздук боюнча каттоого турам дегендер катталган жеринен кайрылыш керек эле. Мына бүгүнкү күнгө анык жашаган жеринен кайрылса болот. Мисалы Бишкек шаардык иш менен камсыздуулукка көмөктөшүү башкармалыгына бөлөк региондон келип Бишкекте жашап атса, бу жерден тактама келип, ошо тактаманын негизинде эле паспорттун, тактаманын эмгек китепчеси, дагы окуу тууралуу, билими тууралуу документтер менен кайрылса болот Бишкекке. Каттоодо бөлөк жакта турса дагы. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды окутуп, жумуш менен камсыз кыла аласыздарбы деп сурап атат. 5185 менен аяктаган абоненти. Камсыз кылабыз, бирок справкасында канчынчы группасында биринчи, экинчи, үчүнчүсү биз карайбыз. Анан экинчиси көп учурларда биринчи группаларда жумушка жарабайт деген жазуусу бар. Эгер жумушка жарабайт деген андай жазуусу боло турган болсо, биз албетте ишке орноштура албайбыз, окута албайбыз. Бирок бизде азыр 136 мүмкүнчүлүгү чектелген жаранданып турат.
Анын ичинен биз 20-сын 19-жылдан баштап 20-жылга чейин окутканбыз. Азыр деле ошолор окуулар улантууда. Андан тышкары даже коомдук жумуштарга деле биз тартабыз да, коомдук жумушка деле иштегендер бар. Түшүнүктүү. Бул жакта 9-классты бүтүп барып окуса болобу дейт. 9-класс жана айтып кеттим, бул бүтүрүүчү класс деп эсептелет. 9-классты бүткөндөн кийин кааласа 11-класска чейин окуйт. Кааласа окууларды тайдап, жана биз башталышында айтып кеттим эле, кесипке тестирлөө деген. Ошондуктан өтүп койсо, бул багыт берүүчү тестирлөөдө кайсы кесипке окусам болот, кандай акмалары бар экен, кайсы жакка тартат дегенге ошого жеңил болот эле да. Түшүнүктүү. Теле көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Түз байланыштагы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сурооңузду айтыңыз. Азырына кеңеши. Ошо кеңеши деген берүү элек да, азыр жаңы байланыш. Угуп атабыз сизди. Ошо Эже, сурооңузду айтыңыз, сиз түз байланыштасыз. кайсы лицейдин кайсы эмеси боюнча билелдедиңиз? Шоферлук боюнча. Түшүнүктүү. Бүгүн биз мамлекет тарабынан акысыз окутулуп, кыска мөөнөттүн ичинде күбөлүк алып, анан жумуш менен камсыз кылуу багытында сөз кылып атабыз. Кайсы лицейлерге окуса болот? Айтып койсоңуз. Биз жакын арада эле 23-сентябрда жармакен, бош орундар жармакеси өткөрүп, 8 профессионалдык лицейди чакырганбыз. Ошондуктан ошо айдоочулар, кесипке айдоочуга окута турган лицейлерибиз бар. Бардыгында эле бар. Жарымдан көбү Бишкек шаар бою менен кайрылсаңыз болот. Бирок кайрылаардан мурун сиз каттоого туруп, бизден направление алып, анан кайрылсаңыз болот да, андан окутат. Жөн эле барып окусаңар, ал өзгөчө. Ал жана 9-класстын бүтүрүүчүлөр ал көп мөөнөттө. Кыска мөөнөттү биз аркылуу эң негизги биринчи биздин районду, Бишкек шаардагы 4 районубуз бар, ошого кайрылып, болбосо бизге кайрылсаңыз биз ошо багыт беребиз, направление беребиз. Түшүнүктүү. Бул жакта Кара Балтада барбы, Кочкордо барбы деп Кыргызстандын бардык аймактарынан суроолор келип атат. Негизи кайсы жакта бар? Кайсы жактан окуй алышат акысыз кесибин алып? Республика бою менен кесиптик лицейлер көп, 100дөн ашык. Ошондуктан кайсы лицей айдоочуларга даярдык болсо ошого кайрылса болот. Дагы бир жолу айтып кетерим, эскертип, бекер окуп, стипендия алып окуу, кыска мөөнөттө окуй турган болсо, анда албетте биринчи себеп жумушсуздукка каттоого туруп, жумушсуздук болсо, анан биздин башкармалык аркылуу жөнөтүлөт. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Телефонду дагы бир жолу кайталап коесузбу? Себеби бул жактан абдан көп суроолор, кантип байланышабыз, кайсы жакка барабыз деген суроолор келип атат. Телефон байланышы Бишкек шаарынын коду менен 03112 65 68 58. Жайгашкан жерибиз Токтогулу көчөсү 237. Бул Жаш гвардия бульвары менен Токтогулу көчөсүнүн кесилишинде. Кечиресиз. Бишкек шаарынын коду 312. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда конокто Бишкек шаардык калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын башчысынын орун басары Акматжан Мамбеталиев болуп, эл үчүн эң керектүү болгон акысыз окутуп, калкты иш менен камсыз кылуу жана кесипке багыт берүү жөнүндө сөз кылдык. Мындан ары ар аптанын шаршемби күндөрү саат 9-дан 10 мүнөт өткөндө адистен кеңеши төрмөгөн калтырбай көрүп, өзүңүздүн укуктук сабаттуулугуңузду жогорулатып жана ушундай эң пайдалуу, маанилүү маалымат менен таанышыңыздар. Сиздер менен мен Мунара Матиева болдум. Сөздү кайрадан Нурдөлөт менен Нуркыз улантат. Рахмат, биз болсо сапарыбызды уланталы. Дүйнөгө сар эсеп салалдагы анда кандай жаңылыктар болуп атат?